Өмүрбек Текебаев менен Дүйшүнкул Чотоновдун сотунда мыйзамга гана эмес, акылга сыйгыс мыйзам бузуулар катталууда. Сот адвокаттар келтирген өтүнүчтөрдүн дээрлик бардыгын четке какса, адвокаттардын башка сот иштери Текебаевдин соту болуп жаткандыгына байланыштуу токтотулуп жатат. Менде бүгүн деген 2 процессим бар болчу. 2 процесстен тияка барсам отложка кылып атат да, идите на процесс Текебаева деп ошону заставлять этип. Саат 2-де менде Октябрьскийде процессим бар болчу. Отложили. И опять отправили, идите на рассмотрение дела Текебаева. С 4 у меня опять должен был процесс, меня официально уведомляют, идите, говорит, на процесс Текебаева, потому что мы вас процесс откладываем. Текебаевди эртерээк соттоо ийгиси келген бийлик Бишкек шаарындагы Текебаевдин адвокаттары катышкан бардык сот иштерин жылдырып салган. Текебаев муну жогорудан туруп алып бирөө башкарып жатканын айтып, сотторго буйрук бергендер да, аны аткаргандар да жоопко тартылыш керек экендигин билдирди. Эгерде адвокаттардын айтканы чын болсо, бул адвокаттардын гана укугун эмес, менин конституциялык укугума дагы залалга силтейт. Менин эле эмес, бүтүндөй конституциянын, адилет сот принцибине залалга силтейт. Текебаевдин сотуна баргыла деп калган судьяларды ким заставить этет? Эгер мындай алар телепат эмес да. Телепат болгондо дагы эмне үчүн биздин сот артыкчылык берип, калган ооруп аткан, көп жылдардан бери жаткан, ооруп аткан адамдардын ишин жылдырат. Ушул ишти карагыла. Мен ойлойм, буга биз коомчулуктун жана укук коргоо органдарынын көңүлүн буруп, ошол судьялардын ушул аракеттерин кескеп, керек болсо кылмыш жоонуна тартыш керек. Ким аларды тапшырма берип, координация кылып, сотторду ары жылдырып, Текебаевдин сотуна мындай баргыла деп атат. Мамлекеттик каналдар Текебаев атайын соттук процессти созуп жатат деп маалымат таратууда. Бирок эч ким абакта отура берүүнү каалабасын айткан Дүйшүнкул Чотонов сотту мыйзам менен иш алып барууга чакырып, адвокаттардын башка сот иштеринин токтотулуп жатышын сындады. Соттун эртерээк бүткөнүн чын-чынында менде да калып. Бирок уюштурулуп, шашпай, шайлоо тияктарды карабастан жасалса, түрмөдө отура бергенде кеминде сиз осунда көбүрөөк отура берсем экен дебейт да эч алар. Биздер ошо сот эртерээк бүтсө, нары бери чечилсе деген үмүттөбүз. Кыргыз саясатында 30 жылдан бери жүргөн 6 жолку депутат, мурдагы спикер Өмүрбек Текебаев президенттикке талапкерлигин койду. Өмүрбек Текебаев бул жолку шайлоого абакта жатып катышкан жатат. Мыйзам боюнча президенттикке талапкер шайлоо өнөктүгүн эркиндикте жүргүзүүсү керек. Бирок кыргыз соттору, прокурорлору Өмүрбек Текебаевдин конституциялык укугун бузуп, шайлоого катышуу үчүн чыгарбай келет. Маевскийдин дагы президенттик шайлоонун астында пайда боло калуусу жөн жерден эмес. Мен кандидаттыгымды жылдырдым. Шайлоо бул официалдуу кандидат регистрация болгондон эмес, шайлоо дайындалган күндөн деп эсептейм. Ошол шайлоо кодексин 98-жылы кабыл алган. Аттар мен регистрация болгондон кийин бул финишная прямая. Жеңиш акыркы 35 күндө эмес, ага чейин камсыз болот. Азыр адвокаттар айтып өтүлгөндө подпись жыйнаш керек. Подпись жыйнаш үчүн команда жыйнашың керек. Команда жыйнаш үчүн эл менен жолугушуң керек. Бирөөгө азыр миллион сом коюп өзүмдүкү жок болсо элден жыйнагандай болуш керек. Обама жыйнагандай, же Макрон жыйнагандай башка бирөөлөрдөн акча жыйнап жолугуп алгандай болуш керек. Өзүмдүкү болбосо заң болот деп айтат, жыйнасаң болот. Жерлерге штаттарда иш керек. Ошого окшогондой абдан чоң иш. Барып шайлоого катышып жүрөбүз, катышпагандар да беле. Шайлоодо старт бергенге чейин бүтөт. Спортсмендер стадионго барып, стартовый пистолет атып чуркаардан мурун өмүр бою. Эгер сен өмүр бою даярданбаса, тамак ичпесе, аны үмөттесе андан койгондо тең мындай шайлоо тең жарыш болбойт, конкреттүү шайлоо болбойт. Ошондуктан соттун ишинин жүрүшүнө эч кандай зыянын тийгизбей, менин ушул башкаруу чаранын өзгөрүшү туура деп эсептейм. Кеп менин эле укугум эмес, кеп шайлоочулардын биздин системага, биздин законго
болгон ишенимде. Кыргызстанда ушу таза шайлоо боло тургандыгына элдин ынангандыгы. Ошон үчүн бул адвокаттардын сунушу чоң коомдук саясий мааниге ээ экендигин дагы унутпаса. Мен дагы бир жолу белгилейм. Маевскийдин 21 февралда берген показаниясында ал өзүнүн келип Кыргызстанга мен үстүмө арыз жазып аткандыгы президенттик шайлоолор менен байланыштуу. Жүздөн-жүз байланыштуу. Леонид Маевскийди ким таап келди деген суроо ар бир кыргызстандыкты кызыктырары анык. Көрсө Өмүрбек Текебаев Атамбаев бийлигинин айыбын чукуп, дача сууга кулаган учакты, чет өлкөгө катылган байлыктарды изилдей баштаганда бийликке жардамга президент Атамбаевдин айтылуу досу Анатолий Черных келип Маевскийди таап келген. Мындан улам Текебаевди президенттик шайлоонун астында кимдер кантип каматканы айдан ачык болуп калды, деди Өмүрбек Текебаев. Чотонов менен 26 февралда беттеш учурунда Маевский диндин кеңеши менен келгенин айтат. Маевский айтат, мен военно-морское училищеда Анатолий Черных деген жигит менен киши менен чогуу окугам дейт. Ал досум дейт. Екатеринбургда чоң жетекчиси. Анын Бишкекте чоң бизнеси бар дейт. Ошол келип мага айтты, Кыргызстанда азыр подходящая политическая ситуация. Азыр сен барып жазсаң, ошол ал жерде керек болосун деп айтты деп, ошонун кеңеши менен келди. А Черных деген ким? Черных деген 98-жылдан бери Кыргыз автомашинин акционери. Атамбаевдин партнеры, досу. Автомашинерия деген Атамбаевдин баласынын компаниясы бар. Черных Атамбаевдин баласы менен де партнер. Мына мен угуп калдым, жана Кыргыз Россия өндүрүү фондунан Черных Кыргыз автомаш кредит алып атат. Мына ушинтип, бул иштин тездетилиши, Маевскийдин келиши, саясий максат бар экендигин баарында көргөнбүз. Текебаев Кыргызстан эгемендүүлүк алган күндөн тарта бардык парламенттик шайлоого катышкан. Ал 30 жылдык шайлоого катышуу тарыхында бир да жолу утулган эмес. 2007-жылы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясын өткөзбөй койгон менен жеңиш кимдики болгондугун жамы журт билет. Мен закондун оңдуу мамлекеттик кызыкчылыгы боло турган окуя жөнүндө айтып, биз ушу чыгып кача келип турат. Мен жөн эле бир эч кимге белгисиз жана личностное значение дегенде бир адам болсом да эптеп, бул эл колдобой белгисиз. Бул жөн эле жок кечиктин качуучу болгон амалда айтышым да. Мен акыркы 25 жыл. Бардык шайлоого катышты. 100 миңдеген адамдар чогушту. Мен бир да жолу кылам. Жеңишибизди сот менен прокурор менен мурдап алган кишилер болду балки. Баарында 100 миңдеген адамдар бизге чогушту. Мен жөнөкөй эле бир адам эмес, 100 миң деген добушу бар адамга катышып. Ошол добуштан кем эмес добушту эртең ала турган адамга катышып. Тарыхты адамдын диндигин сот эске алыш керек. Өмүрбек Текебаев сот реформасын жүргүзүүнү өзү баштаганын, бирок акыркы 5 жылда Алмазбек Атамбаев бардык үмүт тилектерди өчүрүп, сот реформасын талкалады деп билдирди. Текебаев баш коргоо чарасын өзгөртүп, шайлоого эркиндикке катышууга мүмкүндүк бербей жаткан сот Айбегердин суулуна кимди соттоп жатканын эскертип өттү. Айбек, ушул мамлекетти түзгөн адамдардын бири менмин. Бүгүн саясатта экөө калса, үчөө калса ошонун бири менмин. Дүйшөн экөөбүз эки элдик революциянын башында турган. Кыргызстандагы саясий системанын реформасында, сот системасынын реформасында биз жасап берген. Атамбаевдин бир тиешеси жок. Ал болгону талкалады акыркы 5 жылда. Мына азыр Атамбаев айтып жүргөн 12-жылдан 15-жылга чейин сот системасын реформалоонун программасын, план ишин мен жетектеген жумушчу топ жазып берген. Атамбаев айтты, 7 чоң закон кодекс жазылды, мен аларды барактап ачканча колум ооруп кетти дейт. Ал окуган жок. Барактап ачканга кол ооруп. Окуй турган болсо баш ооруйт. Ошол закондорду биз жазып, биз киргиздик.
кайсы закондорду жазыш керек экенин биз аныктадык. Силер кандай адамды соттоп, кандай адамды камакка алып аткандарын билесиңерби? Эмне мен качып кетеминби? Өзүң келдиң, колуңан эмне келет деп Атамбаевка. Менен Абдрахманов менен Маевскийди коркутамынбы? Сатып аламынбы? Же кылмышымды улантамынбы? 7 жыл болду деген иш менен сен кармап атасың. Эгер кече болсо да бул кылмышын улантат деп шек санаса болот экен. Мен өзүмдүн өздүгүмдү айтып отурам. Ден соолугун башка жагын айтпайын. Эң негизгиси мен 25 жыл закон чыгаргам. Сот сиз иштеп аткан сот системасынын негиздерин аныктаган. Мына ошол жерде сот негизги адам. Закондо баарын жаза албайсың. Адамдын ким экенин кырдаалды башкаларын карап туруп сот гана чечим чыгара алат. Соттун айбири аң сезими, правосознаниясы негизги ролду ойнойт. Ошон үчүн закондо баары көргөзүлбөгөндө сотко мүмкүнчүлүк берген. Иные обстоятельства деп, башка жагдайлар деген. Сен баарын жаза албайсың законго, жазсаң мында 7 том болуп кетет. Мына бүгүн ошондой иные жагдайлар биздин Кыргызстандын бренди кылабыз деп атат ба Атамбаев? Таза шайлоолор. Президенттик шайлоолор. Орта Азияда биринчи жолу роль сахна өзү айтты, 2 президент качып жүрөт, мына мен эркин жүрөм деп. Шайлоолор жолу менен, таза шайлоолор менен мамлекет башчысы алмашсын деп президент, тарыхый президент түзүп, ошону Кыргызстандын бренди кылабыз деп биз айтып отурбайбыз. Президенттикке талапкер шайлоо кагаздарына кол коюп, шайлоо өнөктүгүн жүргүзүшү керек. Ар бир адам шайлоого жана шайланууга укуктуу деп Конституцияда бадырая жазылып турат. Бирок Текебаевга шайлоо кагаздарына кол коюуга дагы мүмкүндүк берилбей келет. Эми азыр Өмүрөк Черкесов силер өзүңөр билгендей, Өмүрөк Черкесов деген заявление берди. Бош райкомго заявлениесин өткөздү. Ошол заявление негизинде заявлениени кабыл алды. Кабыл алгандан кийин ошол бизге негиз болду. Негизинде биз баш коргоо чарасын колдонуп бергиле деп сурап атабыз. Анткени деген Конституцияда баарына бирдей укук берилиш керек. Бүт претенденттерге. Аларга укук берилип туруп, ар бирөөсү ошо голос жыйнаганга, фондду койгонго, ошондойго баарына бирдей укук берилиш керек. Ошонун негизинде биз сурандык соттон. Сиз бирдей укук бергиле, урматтуу сот. Ушул Өмүрөк Черкесовдун баш коргоо чарасын колдонуп бергиле, анткени президенттикке талапкерлигин коюп атат деп сурансак, эми бирок прокуратура тарабынан бир кызыктуу нерсе болду. Бул иш уже каралган, жогорку сот кароосуз калтырып атат деп. Бул деген кайра Конституциянын Конституцияны одоно бузуп атышат да. Анткени деген Конституцияда право на защиту деген бар. Право на защиту. Ошол право на защитуну чектеп атат Өмүрөк Черкесов. Президентский гонкадан чыгарыштында анын да правосын бузуп атат. Мунун баары международный правалар боюнча токтом бар, ООНдун эмелери бар, декларациялар бар. Ошолордун баарын карабастан прокуратура айтып атат, жок, анын баары каралган. Кыймылдардын аракетин кылыш керек. Бирок өзүңөр билгендей, бүгүн судья Айбек Эрнис уулу андай мүмкүнчүлүктү берген жок. Мен чыга албайм. Бирөөнү да келтирип, бул жалпысынан эмне дейт, Өмүрбек Черкесович шайлоого катыша албайт, жанагы конституциялык эл аралык жазылган укугу четилип жатат азыркы күндө, баягы ограничить жатат да. Бул дегени Өмүрбек Черкесовдун жана башка талапкерлерге караганда мүмкүнчүлүктөрү, укуктары теңдей каралбай атат. Ана мына кече автоматчикчен солдаттар адамдар мен шайлоо кагазына кол коюп берейин десем, ушул жерден келип пытыр жибере жаздады го, адвокатты дагы, мени дагы. Колубуздан кагазды талашып жыртканга чейин бар. Кандай таза шайлоо жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Шайлоонун катчысына кагаз кол койгонго уруксат бербейсиң. Ага паспортты бербейсиңер. СИЗОго бар дейт. СИЗО азыр 12-ден 2-ге чейин ал жабык. Биз 12-де чыгабыз, 2-де кайра келебиз. 6-да барабыз, 6-да СИЗО иштебейт. Шайлоо кодекси боюнча 1 күн, 2 күн, 3 күн, 5 күн деген сроктор коюлган. Ал сроктор өтүп атат. Эгер ошол срокту прокурор сиз отуруп өткөрүп жибере турган болсоңор, эмне чоң иш кылган болосуңар. Тарых алдында, эл алдында таза шайлоого бут тоскон адам катары калат. Мени катыштырбай койгонуңарда эл унутулуп калбайт.
бул чоң элдин эсинде кала турган, бийликке баа бере турган чоң, мен мындай мактаныч катары эмес, жөн эле тарыхый окуя болуп калат. Бул шайлоого шек жаратат. Башта айткандай, Өмүрбек Текебаевдин шайлоого катышуу тажрыйбасы 30 жылга жакын. Ал эң биринчи шайлоосун Советтер Союзу учурунда жөнөкөй физик мугалими болуп туруп, райкомдун секретарын жеңип депутат болуу менен баштаган. Ал учурда катардагы мугалимдин райкомдун секретарын жеңүүсү түшкө киргиз нерсе болчу. Эксперттердин айтуусунда Текебаевдин абакта жатып президенттик шайлоону жеңүүсүнө толук мүмкүнчүлүгү бар. Марат Төлөмүш уулу, Батыр Зарлыков, Сентябрь.